Бүгін президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлигине көп максаттуу Ми-8 МТВ тик учагын тапшырды. Белгилей кетсек, тик учак Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен өлкө башчы Садыр Жапаровдун сүйлөшүүсүнүн негизинде Кыргызстанга гранттык негизде берилди. Аталган тик учак 24 адамды өзүнө батырып, зарыл учурда бүктөлгөн отургучтарды алуу менен медициналык жабдыктар жайгаштырылат. Курамына медициналык керебет, кардиограмма, дефибриллятор, кислороддук аппарат, монитор жана башка керектүү жабдуулар орнотулуп, тик учак жабырлануучуну жерге комбостон лебедканын жардамында ыкчам эвакуациялоого ылайыкталган. Ошондой эле кошумча 2 майбагы күчтүү кыймылдаткыч орнотулуп, саатына 230 км аралыкты -50 градустагы сууктан 50 градус ысыкта дагы уча алат. Биз бүгүн Кыргызстан калкы үчүн дагы бир жакшы саамалык учурунда жүз көрүшүп олтурабыз. Адам баласынын жашоосунда боло келген ар кандай кырсыктарда, өрт, кар көчкү, сел ташкындар маалында, тоо кыркаларында издөө иштерин жүргүзүүдө жарандарыбызга, биринчилерден болуп жардамга кол сунган куткаруучуларга жеңилдик түзүп, адам өмүрүн сактап калууга ылайыкталган Ми-8 МТВ-1 тик учагын алып жатабыз.